Демилгелүү жаштардын жоон тобу Ош шаарынын тазалыгы, кооздук үчүн жан өргөндөр. Тазалыкты сактоого бел байлаган жаштар жалгыз эмес. Иш-чара Демилге Натыйжа жана аракет уюмунун колдоосунун астында өтүп жатат. Жаштардын башын бириктирген уюм коомдогу ар тараптуу көйгөйлөрдү чогуу чечип, көптөгөн демилгелерди да жүзүгө ашырат. Бул Демилге уюму ар бир жаштардын, жашка карабай, ар бир кыргызстандыктардын уюму. Ош шаарында тазалыкты жандандыруу максатында уюштурулган 3 айлыктын алкагында жаштар тобу Демилге Натыйжа жана аракет уюму менен Сулайман тоонун айланасын тазалап чыгышты. 500дөн ашуун жаш демилгечилер топторго бөлүнүшкөн. Ишембилик уюштурган жаштар Сулайман тоонун айланасындагы таштандыларды чогултуп, мындан ары бул оңдуу иш-чарага активдүү катышып, өз салымдарын кошоорун белгилеп өтүштү. Ушу Демилге коомдук уюму менен кошо ушу Сулайман тоону биз өзүбүз сактабасак эч ким сактабайт экен. Мусор деген аябай көп болуп кетиптир. Себеби бардык эле эс алгандар бардык мусорун таштап кетет экен. Биз деле ушуга чейин мынчалык көңүл буруп караган эмес экенбиз. Тазалап турган жакшы, бирок тазалык бардыгына эл үчүн дагы, өзүбүз үчүн дагы. Бизди ушу Демилге уюму топтоду. Анан бизди чакыртып, ошондо келгиле деп, мурдаттан эле айтып, анан ошону биз баракчаларды окуп, ошо алтысы болот экен, ушундай саат биросузда болот деп, анан ошого даярданып, анан бүгүн келдик. Мен Ошмуда окуйм, Эт коллежде 3-курсмун. Бүгүнкү иш-чарам аябай жакты. Тазалар биздин жашообуз, тазартып салым кошобуз. Иш-чара сонун өтүүдө. Мындай чыккандан кийин өзүбүздүн биз Ош шаарыны Сулайман тоо менен гана сыймыктана алабыз, тааный алабыз. Ошондуктан Сулайман тоону мындай таза кармаганга аракет кылышыбыз керек. Ошол нерсеге чакырып кетет элем. Аракет жана Натыйжа деген коомдук уюм экен, аябай жакшы демилге уюштурушуптур. Бир гана Сулайман тоону эмес, жалпы эле Ош шаарыны тазалоо үчүн ушундай демилгелерди уюштуруп турушса жакшы болот. Демилге Натыйжа жана аракет 2018-жылы түзүлгөн. Уюм республика боюнча коомдогу түрдүү актуалдуу маселелерди чечүү максатында демилгелерди алып чыгат. Уюм буга чейин Москва шаарында кыргыз тилин өнүктүрүү максатын көздөп, мигрант жаштардын арасында кыргыз тил сынагын да өткөргөн. Спорттук иш-чараларды, ишембиликтерди өткөрүп келет. Демилгелерди колдогон уюмдун негизги максаты достукту чыңдоо, жаштарды демилге көтөрүүгө үйрөтүү, аларды эмгекке тартуу, мекенчилдикке тарбиялоо болуп саналат. Кандай гана демилге болбосун, ошо демилгени көтөргөнгө аракет кылабыз. Мисалы түрдүү демилгелер бар да. Социалдык тармакта да демилгелер көп, өзүңүздөр билесиздер. Ошол жалпы республикалык масштабта бир жакшы иш-чараларды алып барууга. Бул демилге коомдук уюм болгондугуна байланыштуу биз кыргыз элин, албетте кыргыз жерин сүйүүчүлөрүнө, бар жок жалпы элге ушундай бир жакшы аянтча болуп берсе дейбиз да. Мисалы, кандай гана тармак болбосун, бул демилге деп көтөрүп ошо маселени. Ушундай топтолуп, бул коомдук уюм. Демилге Натыйжа жана аракет уюмунун колдоосунда өткөн ишембиликтин максаты алдыда өтчү Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору аталышындагы иш-чаралар топтомуна чейинки даярдыкка да салым кошуу болуп саналат.